Bara kamerаны özünün balansına algan günü olur. Yani bara kameranın manisi aytıştın gereği yok. Bu negizinde baldarın densoluğunun ömürün saktayıp turgan şunday şayman. Ve bize ne mutlu ki bugün o konuştuğumuz projenin açılışını burada... Бүгүн бул жакта урматтуу министр, элчи жана кадырлуу коноктор менен бирге мурда талкууланган долбоордун ачылышын жасап жатканыбыз бизди кубандырат. Албетте, бул жердеги суучуларыбыздын дараметин жогорулатуу үчүн жасалган суучул бөлмөсү технология жагынан көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдү сунуштайт. Бул да өзгөчө кырдаалдарда маанилүү фактор. Sunan bir imkan tanıyan bir teknoloji. Bara kamera bizge suçlularga öte gerek. Antkeni suun aslında terenginde көп иштеген учурларда өзүбүздүн калыбыбызга бат келишине жардам берет. Бизге эле эмес, бизден тышкары адамдын физиологиясын текшериш үчүн сууга түшүрүштүн кереги жок. Бушака эле киргизип туруп эле ушул жерден адамдын физиологиясын текшерип алсак болот. Мындан тышкары пожардан чыккан уулуу заттарга дем алып, углекислый газ дем алгандарга ушундай биздин ичине атайын кислород кошулган, медицинский кислород, кислород менен маска менен акырын дем алып өзүнүн калыбына керектүү медицинский укол болобу, кандай суу болобу, ушактан бияктагы абаны чыгарып, кайра врач киргизбей отурбай эле бияктан эле керектүү медикаменттерди, сууларды, дары-дармектерди алып кайра жаап, ошол жерден эле кыскача мини операция жасалса.